Рахмат, туғандар. Анда сөз Қырғыз Республикасының президенттігіне талапкер Жапаров Садыр Нұрғожоевичке беріледі. Урматтуу мекендештерим, кымбаттуу таластыктар. Ар дайым касиеттүү талас жергесине келгенде жүрөк толкуткан кубаныч жана сыймыктануу сезими менен келем. Анткени талас жергеси кулаалы таптап куш кылган, курама жыйып журт кылган Айкөл Манас атабыздын ордосу турган жер. Манас дастанында талас жергеси бөтөнчө даңкталып, эркиндик, боштондук үчүн баскынчылар менен болгон айыгышкан күрөштөрдө элибиздин башын бириктирип, ынтымакташтырып келген Атпай кыргыз журтунун туу туткан ыйык мекени, рухий ордосу катары баяндалат. Кут дарыган, кыдыр жолдогон талас жергесинен атагы ааламга тараган адамдар байма-бай чыгып келе жатканы да бекеринен эмес. Дүйнөгө атагы чыккан жазуучубуз Чыңгыз Айтматовду, мекен үчүн жанын аябай курман болгон эр жүрөк Чолпонбай Түлөбердиевди, эчен деген таланттарды берген талас эли. Тоолору, суусу, ажайып кооз жаратылышы менен көпчүлүктү суктандырган талас жергесине келип, сиздер менен кездешип олтурганыма кубанычтамын. Биз ар дайым өткөнгө кылчайып, ата-бабаларыбыз калтырган насаат менен келечекке кадам таштоого тийишпиз. Кылымдарды карыткан тарыхыбызда кандай гана оор кырдаалдарга туш болдук. Бирок майышпадык, сынбадык. Кыйынчылыктар кыргызды чыйралтты. Бардыгын көрдүк, бардыгын жеңдик. Эч качан мүмкүрөп калбай, өткөнгө салават айтып, эркибизди чыңдап, биримдигибизди бекемдеп, келечекке ишеним, үмүт арттык. Адам баласындагы эң ыйык, эң аруу тилек мына ошол ишеним. Ишеништен кетпейли, ишеничти актайлы. Ушул күнгө чейин мага карата кандай гана кара санатай мамиле, кара ниеттик иштер болсо да, жалган ушак айың, арзыбаган кептер желдей жортуп жүрсө да, эч бирине маани бербейин, теңелбейин дедим. Кам Манастан калган калың кыргыз журтум, мекен алдында, ата журт алдында бардыгыбыздын милдеттерибиз бирдей. Талас эли эзелтен акыйкатты, калыстыкты сүйгөн, адилеттүүлүктү сүйгөн журт. Бүгүн мен сиздердин ишеничти, үмүттү актоо үчүн батаңыздарды сурап, сиздердин алдыңыздарга келдим. Өзүңүздөр жакшы билгендей, элибиз 30 жылдан бери оңбогондой оор сыноолорду баштан кечирип келдик. Кээде туруп мен да ойлоном, качан биздин өлкө бакубаттуу, кубаттуу өлкөгө айланат. Ушул тилек, ушул ыйык мүдөө сиздердин да ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдө экенин жакшы билем. Облустун өсүп өнүшүнө кандай көйгөйлөр жолтоо болуп келгени мага белгилүү. Алардын бири да көңүлдөн тыш калбайт деп сиздерди ишендире алам. Билим берүү жана медицина тармагында да бир топ чечиле элек маселелер орун алган. Аларды эң жакшы билебиз. Элдин жаркын келечеги, өрөскүсү өзүбүздүн колубузда. Эртеңки жаркын келечектин ээлери болгон урматтуу жаштар, силердин окуп, кесипке ээ болуп, өз өлкөңөрдө иштесем деген тилегиңерди жакшы билем. Силер коомдогу ар бир кырдаалга кайдыгер карабай, чечкиндүү аракет жасайсыңар. Силерге окшогон илим билимге, ар кыл өнөргө умтулган намыстуу жаштар менен өлкөбүз ар дайым сыймыктанат. Силер бар болгон үчүн биздин өлкөнүн алдыга болгон арышы кенен, кадамдары ишенимдүү. Урматтуу жаштар, силерге шарт түзүү биздин милдет. Мамлекет силерге мүмкүнчүлүк түзөт. Ардактуу талас элим, мен ар бириңиздердин ички максат мүдөөңүздөрдү эң жакшы түшүнөм. Талас аймагындагы ар бир көйгөй, ар бир маселе менин да жүрөгүмдү өйүйт. Акыйкат үчүн,
ар намыс үчүн ар дайым эрдикке шыктанып, ажалга да тике караган, калыстык үчүн жаны кашайып, кармашка түшкөндөн тайманбай чуркаган касиеттүү талас журтум. Ырыскыбызды төгүп чачпай, сарамжал мамиле жасап, келечекке кам көрөлү. Кем байлыктар келечектики. Жер үй маселеси, Талдыбулак биздин талылуу маселебиз. Ата-бабабыздан бизге аманат калган ушул кем байлыктарды туура пайдаланып, келечекти куралы. Талас жергесиндеги айыл чарбасындагы алигиче чечилбей келген орчундуу маселелерди билебиз. Таластагы дагы бир чоң маселе дыйканчылык жаатында. Төө бурчак боюнча облустун эли бир канча жылдардан бери өз көйгөйлөрүн чече алышпай келди. Жыл бою талаадагы ак эмгектин акыбети кайтпай кыйналды. Төө бурчактын баасы дыйкан толук өзүнө киреше түшө тургандай мамлекет тарабынан катуу көзөмөл жүргүзүлүп, дыйкандын эмгегин эч ким уурдабагыдай аракет жасайт. Талас облусунун инфраструктурасын өнүктүрүү үчүн республикалык бюджеттен буга чейин бөлүнүп келген суммадан көбүрөөк өлчөмдө карайбыз. Себеби заман өнүккөн сайын элдин жашоо шарты улам жаңы нерселерди талап кылууда. Заманбап жана талапка ылайык болсо дейм. Талас аймагындагы жумушсуздукту жоюу үчүн чет элдик инвесторлорду тартып келебиз. Маселен, картошканы иштетүүчү, таштандыларды кайра иштетүүчү заводдорду куруп, бир канча жумуш орундары менен камсыз кылабыз. Урматтуу мекендештер, бириксек биз кубаттуубуз, бөлүнбөйлү, жарылбайлы. Жалындуу жаштар үчүн, алардын келечеги үчүн азыр маңдай тер төгүп, ак иштейли. Элибиздин жаркын келечеги өзүбүздүн колубузда. Келечекти куралы. Ар намысты бийик туткан ак калпак кыргыз элим. Алдыңыздарга келип, ак батаңыздарды сурап турам. Кам манастын ак батасы тийип, элимди эгемен өлкө, кубаттуу өлкөгө айлантайын деген аруу тилегимди колдоп бериңиздер. Демек, кийинки кадам, кийинки чечим сиздердин колуңуздарда, урматтуу таластык тургундар. Рахмат көңүл. Урматтуу туугандар, бардыгыбыз кол чаап коштоп турсак, азыр дүйнө жүзүндөгү пандемия болуп жаткандыгына карабастан, ушул суукта ушунча Садыр Нуркожоевичти колдоп бергениңиздерге өтө чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Башка жакта дагы ушундай эле жолугушуулардын болуп жаткандыгына байланыштуу Садыр Нуркожоевичтин убактысын үнөмдөп, ак батасын берип узатып койсоңуздар. Анда бата берүү үчүн бул жака Алымбеков Надырбек аксакалды, Кыргыз Республикасынын акыны. Суроо жооп жокпу? Суроолорун чогулткан жок делеңер эле. Суроо жоопторду урматтуу туугандар, бул жакта жана жазуу түрүндө берген суроолоруңуздарга азыр бул жерде өзү бир 2 суроого жооп берет. Убакытка байланыштуу, башка жакта да жолугушуулар ушундай болуп жаткандыгына байланыштуу. Кечиресиздер. Урматтуу туугандар, мен бул жака келе жатканда айттым элем, суроолорун чогултуп кагазга жазып тургула, мен жооп берейин деп. Чогултуп келишкен экен. Кудай буйрса жооп беребиз болушунча. Эми кыска кылганга аракет кылабыз, анткени күн суук, сиздерди да үшүтпөй, баягы суукка тийип калбаңыздар деп, мына суроолорду баштайлы. УКМКнын мурунку төрагасы президенттикке талапкер Абдил Сегизбаев сизге карата компромат бар экенин айтты. Бул эмне болгон компромат болушу мүмкүн? Мага компромат болсо, мындан 3 жыл мурун бүт бардыгыңыздарга жеткидей кылып чыгармак. Эми баягы эле тигил дигиндей дейт, бул мындай дейт деген ушак болушу мүмкүн. Чыгарса чыгарсын, аны чыгарганда көрөбүз да. Сиздер да көрөсүздөр, бизге биргеликте көрөбүз. Сиз мурун Курманбек Бакиевтер менен иштешкенсиз да, анын тушунда чоң кызматтарда иштедиңиз. Азыр алар сизди колдоп жана каржылап жатат деген кептер айтылып жатат. Ушуга жооп берип койсоңуз дейт. Бул карандай калп, мына Кудай карап турат. Ушунча элдин алдында туруп, мен Кудай алдында туруп айтып бере алам. Бир тыйын эч кимден мен алган жокмун, каржылаган жок. Убагында иштешкен, мен эле эмес, Кыргызстандын 90% иштешкен бардыгы. Бирок мен камчысын чаап, бир мамлекеттин же элдин кызыкчылыгына каршы келген мыйзамын колдоп берип, же болбосо бир
başka bir özünün jeke kızıkçılığı için bir meselelerin koldap bergen emesmin. Mıyzam çeginde özümdün milletimde atkарып iştegenmin. Hem komissar bolup iştegen. Baya Kırgızda jakşı söz var. Atуулuk su parası kuruk dep koyot da negizi. Ошондой должность болчу, эч кандай тергөө жок. Оперативдүү иштерди кыла албайсың, жөн гана компьютерде мониторинг кылып отура турган иш болчу. Бирок ошого карабастан бир топ соттордун, прокурорлордун, мэрлердин, акимдердин, губернаторлордун былык иштерин ачканбыз. Ал КТРдын архивинде турат азыркыга чейин, ошо видео отчетторубуз турат, жасаган иштерибиздин баары турат. Ал убакта эми баягы интернет колдонуучулар аз болчу дагы көп маалымат жеткен эмес, бүгүнкү күндөгүдөй эмес болчу да. Ошондуктан бир топ эле иштерди жасаганбыз. Жеке пикириңизге мамлекетти башкаруунун кайсы формасы туура, президенттикпи же парламенттикпи дейт. Жеке пикиримде президенттик башкаруу туура, бирок ошол эле мезгилде парламент менен президенттин ортосунда баланс болуш керек. Бийликти көзөмөлдөп турган экөөнүн ортосунда баланс болуш керек. Биз ошондой системанын долбоорун түзүп жатабыз. Парламенттикти көрдүңүздөр, мына акыркы 10 жылда парламенттик башкаруу эмес эле бизнеске айланып кетти. Акчаң болсо депутат боло аласың, биринчи десяткага киресиң, аны да золотой деп атап алышты. Мына андан эң акыркылары жок эле дегенде 50 000 доллардан берип депутат болуп атышат. Ошончо акча берип депутат болуп келген киши эл үчүн, мамлекет үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн эч качан иштебейт. Өзүнүн короткон акчасын 5 эселеп, 10 эселеп чыгарып алыштын аракетин кылып, ошону жасап келишти. Мына мен өз көзүм менен көргөн үчүн айтып атам муну. Ошон үчүн биз ошол системаны сындырып, bir kişinin kızıkçılığı üçün emez, je olmasa bir toplum, bir partiyanın ele kızıkçılığı üçün emez, jalpı eldin, mamlekettin keleceği üçün iştey turgan, kızıkçılığı üçün iştey turgan biz sistemanı tüzüp berip atabız. Kuday mangdayga жазып men bolup kalsam, men dele 5 yıldan keyin, 10 yıldan keyin ketem, tüölük hiç kim yok. Bunu tarih özü tasdiqladı, gördüңүздөр. Biz tarihtan sabak alışımız gerek. Biz ketkenden keyin, meyli kim prezident bolup gelbesin, uşu sistema, ошол президент болуп келген адамдын куйругун бурап иштетип тура турган система болуш керек. Бул ушу түбөлүк кала турган. Эл, мамлекет түбөлүк калат. А президенттер келет кетет. Ошон үчүн биз түбөлүктүү тура турган системаны түзүп кетишибиз керек. Монаш чыкканы. Садыр Нуркожоевич, сиз жакындарыңызды, кудаларыңызды чоң кызматтарга дайындап жатыптырчысыз дейт. Тура эмес жазып койду. Азыртадан эле үй бүлөлүк башкарууга багыт алган жоксузбу дейт. 5 октябрда өлкөдөгү кырдаалды өзүңүздөр көрдүңүздөр, 2010 жылдагыдан дагы катуу болуп кетиши мүмкүн эле. Бирок абалды, кырдаалды колго алып, бардыгы өлкөдө бийлик жок болуп калды. Мына бүгүнкү күнгө чейин улуттук коопсуздук кызматынын башчысы жок, качып кеткен бойдон келген жок. Ички иштер кызматынын министри бүгүнкү күнгө чейин дагы жок. Ошол күндөрү бийлик таптакыр жок болуп калды. Эмне кылыш керек? Бай 2010 жылдагыдай мародерчулукту алдын алышыбыз керек. Мародерчулук кылбаш керек. Байлардын үйүнө барып, байлыктарын тоноп кеткен, сейиттерин чыгарып кеткен, өзлөрүн алып барып, заложник кылып алып, анан үй бүлөсүнөн крупный акчаларды алып туруп, ири суммадагы, анан кое берген убактар болгон, өлүм житимдер болгон, мына ошону жакшы билесиздер. Банктардан акчаларды чыгарып кеткен, мына ушундай кырдаал болгон 2010 жылы. Биз ошону эске алып, ошондой болбосун деп, тез арада күнү түнү дебей, бая мен колума, көз алдымда турган кадрларды, колума тийген кадрлардын баарын алмаштырдым. Биринчи лицолорду алмаштырдым, дароо тапшырма бердим. Банктардан акчалар чыгып кетпесин, чек арадан баягы качып чыгып кетишпесин, байлыктарды алып чыгып кетпесин, мародерчулук болбосун деп. Ошондо кудаларыман эки жерге туруп калды. Мен муну эч жашырбаймын, муну мойнума алам. Бирок биз мамлекеттеги стабилдүүлүктү ошентип сактап калдык. 20-30 кишини алмаштыруу менен башчыларын. Ошолор күнү түнү дебей иштеп, мага жардам беришти. Кудай буйруп президенттик шайлоо бүтөөрү менен бардык
орундар министрлерден баштап акимдер, губернаторлардан баштап бардыгы конкурстук негизде өтөт. Ошондо биз татыктуу иштей ала турган адамдарды алып келебиз. Биз бир тууган, кудасы өк деп бийликке койбошубуз керек. Муну мен башынан эле айтып келаткам, өзүм дагы каршымын андайга. Бул эми баякы ошондой учурда болуп калган нерсе болду. Бирок дагы бир чындыкты айтып коюшум керек. Ал бир кудам маған өзі өмір бойы оппозиция, атамекенчил, дайыма ошо атамекен менен шайлоого бараттагы менин көлдөгү добуштарымды бөлүшүп жүрчү. Бирок мен анысына караган жокмун, иш билгисине карап, ошол маған ошол күндөрү жардам берип, стабилдүүлүктү орнотуп калганга жардам бергиле деп мен ар кимге ушу жалынып, жалдырачунасына жалдырап дагы иштеп бергин, мына ушул жерди карап бергин деп ошончо кадрларды алмаштырдым. Эми президенттик шайлоодон кийин Кудай буйруп шайланып келип калсам, сиздерге түз эфирден көргөзүп, ар бир кадрды биз элдин каалоосу менен, ошо комиссиянын тандоосу менен алабыз.